Намаздарга келдик. Биринчи эле тахажжуд намазынан баштайлы. Тахажжуд намазы ушундай улуу намаздардан экен, адамдын чечилбейт деген көйгөйлөрүн чечип салат экен. Адам өзү ишене албай, бул максатка жете албаймын деп ишене албаган максаттарына жеткирүүчү улуу намаз экен. Бул намаз убактысында асман эшиктери шагырап ачылат экен. Бул намаз убактысында Аллах Таала өзү биздин ааламдын асманына түшөт экен. Көйгөйлөрүңүздөр, проблемаңыздар барбы? Ушул намазды окуңуздар. Чоң улуу максаттарыңыздар барбы, жетем деген кыялданып жүргөн? Ушул намазды окуңуздар. Бул намазды кайсы убакытта жана кантип окуйсуздар? Түнкү саат 2-3-төрдө окусаңыздар жакшы болот. Азыр жайында түнкү саат 12-ден 3-кө чейин окусаңыздар болот. Ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн 2 рекет тахажжуд намазын окуганга деп ниет кылып туруп киришесиздер. Андан кийин бардык кандай көйгөй же кандай максаттарыңыздар болсо сурайсыздар. Бул ушундай улуу намаз экен. Аллах Таала ушундай адамдын даражасын көтөрөт экен. Эгер адам ар дайым окуп адатка айланса, бул дүйнө жана ахиретте даражасын көтөрүп коет экен. Эми сиздерге тапшырма кылып берейин. Бир максатыңыздарды алыңыздар. Бир максат алыңыздар. Анан максаттуу түрдө 10 күн бою же 30 күн бою өзүңүздөргө ушул максатыма жетейин, дуа кылайын, түн ичинде турамын, 10 күн бою окуйм же 30 күн бою окуйм деп туруп, бүгүнтөдөн баштаңыздар. Эгер таптакыр эле алсыз болуп атсаңыздар, жок дегенде бир жумада бир жума күнү же болбосо жума түнү окуңуздар. Себеби жума түнү эң улуу түндөрдүн бири.